бизде негизи эле кинолор жок эсе, алгачкылардан болуп тамаша күлкү, драма аралаш, сабак аралаш, азыркы чын жашоо аралаш кылып тартканга аракет кылдык. Канчалык деңгээлде окшошподу, аны сиздер баа бересиздер. Кеткен кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз тугандар. Биздин сүйүктүү устаздарыбыз, негизи устаздардын саны көп Кыргызстанда. Баардыгы мээнет кылып, азыркы учурда жаштардын имандуу болушу, ата-энени урматтап сүйүү, мекенди сүйүү деген баардык тарбияларды мына устаздардын сабабынан алабыз. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Бир кол чапып коюңуздар. Башкы каарман уста чакырып алат. Башкы каарман саламат алейкум. Алыскы Америкадан бери келип Алыскытай Америкадан бери келип тартылды. Көптөн бери ушу Кыргызстанга келелек болуп, анан биз Саламат агай, Саламат байкебизди качан келсе ушу баш каарман кылып тартат элек деп сценарий жазылып атканда эле Саламат агайыбызды, Саламат байкебизди элестетип жазганбыз. Устаздарга мүмкүн болсо микрофон берелик. Устаздар, ар бирөөңүздөргө кыскачараак кечирим сурайбыз, бирок өтө эмес. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Азиретти муфти өз жолуна байланыштуу келе албай калгандыктан Азиретти муфтинин саламын айтып кетмекчимин баарыңыздарга. Азыр мына жамандыкка кайтарып, жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу ар кандай тармакта болот экен, кээ бирлери ушундай китеп жазат экен, кээ бирлери массалык маалымат каражаттары аркылуу айтат экен, кээ бирлери кино тармагы менен болот экен. Бүгүнкү күндө мына кино тармагында дагы ушундай динге чакырган, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу ушундай жөрөлгөлөр, кинолор болуп жатат. Бул да болсо адамдарга ушундай адамдар ар кандай нерсе менен мындай таасир алат экен да динге. Бирлери даватка чыгып келет экен, бирөө кээ бирлери китеп окуп түшүнөт экен, кээ бирлери ушундай кинолорду көрүп ар кандай тармак менен дин жолуна элибиз келет экен. Кудай таалам ушул кинону бир пайдалуу, жемиштүү болуп, кимде ким ушул кинону көрүп кандай бир таасир алган болсо, жашоосун өмүрүн акырына чейин мындай пайдасы тие тургандай болсун. Кудай таалам ушундай кинолорду көп тартылып, дагы ушундай өнүгө беришин Кудай тааламдан суранып кетмекчибиз. Баарыңыздарга чоң рахмат, ушундай келип көңүл буруп атканыңыздарга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Бардыгыңыздардан Алла таалам разы болсун. Мына бүгүнкү көргөн кинонун уюштуруучуларга Алла таалам разы болсун. Бул адам көрүү аркылуу үлгү алуусу бул өтө чоң таасир кылат да жүрөккө. Албетте кандайдыр бир адам жашоосунда бир жол таппай жүргөн болсо, мына бардыгыбыздын эле устазыбыз Чубак Ажы Раматылыктын бир сөзү бар. Даватка чык, оңолосун дегендин эле сценарийси болуптур да. Бул жигиттин мына турмушта канчалык кыйналып, жакшы кишилерге, жоомарт кишилерге жолугуп, алардын берген жардамы аркылуу карызынан да кутулуп, анан жумуштары дагы алдыга жылып, ушундай бир агарып, көгөрүп кеткениге мына биз көзүбүз менен дал күбө болдук. Алла таалам ушул кино аркылуу көп адамдарга хидаят келишине себепчи кылсын. Албетте пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам айткан, тооба кылган адам күнөө кылбаган адам сыяктуу таза болуп калат деген да. Бул жигит каарманыбыз кандай көздөрүнө жаш алып тооба кылды, Алла таала мына иштерине жеңилдик берди. Аял кишинин көзүнөн жаш саат сайын деле, сутка сайын деле чыгышы мүмкүн, бирок эркек адамдын көзүнөн жаш чыкпайт экен. Эркек адамдын көзүнөн 500 жылдык аралыктан келет дейт жашчы. Ошонун үчүн эркек адамдын ыйлап тооба кылганы, жалынганы сиздер менен биздер үчүн бир жүрөктү аябай бир жибиткен бир жакшы сценарий болду. Алла таалам разы болсун келгениңиздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңеши бар. Ошонун төрагасы жана жалпы эмгек жамааттын атынан сиздерге салам айтабыз. Анан өзгөчө мына бүгүнкү кинону тарткан жигиттерге, биздин инилерибизге, Азамат, мына улан инилерибиз дагы канчалаган командасына терең рахмат билдирем. Абдан мыкты кыргыз киносунун капчыгына дагы бир сонун тарбиялык маанидеги өзгөчө ыйман, адеп ахлак жаатындагы эң мыкты кинолордун катарына кошкон сонун мыкты кино болуптур. Бир дем менен көрдүм, чын айтайын, мен жеке өзүм
кээде ыйлап, кээде күлүп, мындай бир дем менен жашынакай бир тарбия алып, карыз деген, адам акысы деген нерсени көрдүк. Айта турган нерсем улана берсин, Азамат. Мына ар бир кыйынчылыктын артынан жакшы жеңилдик бар дейт. Мына жайда чыгыш керек болгон, көрүш керек болгон кино бүгүнкү насип экен. Ар бир нерсенин артынан жакшылык бар. Эмне дегенде банкрот болуу, бул дүйнөдө банкрот болсок, андан кутулсак болот. Эч нерсе болбосо дагы бул дүйнөнүн банкрот болгондо адам жашап кетет да. Бирок тиги дүйнө акыреттин банкроту Кудай Тааланын алдына барганда адам акысы менен баруу эң чоң бир кыйынчылык экендигин, оор экендигин кинодо абдан мыкты көрсөттүр. Ийгилик каалайбыз баардык силерге, Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Урматтуу бир туугандар, Азамат, алтыным, рахмат. Өтө сонун кино болуптур. Мен атын унутуп калдым, бирок саламат. Аз көргөндө мен ит болчумун. Баягы адам башында тигинден аянымда болсо деле, кандай болсо, адамдын өзгөрүшүн көрүш өтө чоң бир маселе. Баягы айтмакчы, тоо жылдыз ишенгиле, бирок бир адамдын мүнөзү өзгөртүп ишемегиле дейт го. Анан бирок ушул экен, адам инсан алки сырты менен, өңү менен өзгөрөт экен, анын жүрөгү менен өзгөрөт экен. Бул кинонун өзгөчөлүгү экен, адам инсандын жүрөгүн мындай айтканда бурулган, ошондой бура турган жолдун таасири жөнүндө айтылган экен. Өзгөчө рахмат. Сценарийди мен өзүм окуп алсам дагы, бирок мындай айтканда ошол жашоонун ичинде жүрүп, ошо менен чоңойгон себебинен, ал жерде ушундай көп адамды көргөн себебинен мен мындай кайра эле ошол бир азыр 3 күндүк мындай бир оңолду жолуна чыгып келгендей болуп калдык. Баары тең ушундай бир кандай десем таасир алат деген ойдомун. Баарыңызга рахмат. Бул кинону жөн эле кылып койбойлу. Баягы алки мына биринчи көрүп атабыз. Эртеңки күндө башкалар алки сурап кала турган болсо, бир дем менен ушу кинону көрүшүн чакырып, алки дагы да болсо жакшылыкка бир себепкер болобуз деген ойдобуз иншалла. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу катышуучулар. Мен ушу агай мугалим агартуучулардын атынан мен да көрүп отуруп, азыр баш таксыр айткандай, мен да көзүмө кайта толкундап жаш алып, анан көрдүм дагы мен айтамын, бая стереотип дейт, катып калган, жаман жакшы болбойт, алдамчы жакшы болбойт дегендин ошону түптөн өзгөртсө болот экенини, тарбия жолу, иман жолу менен, жакшылардын таасири менен болот экендигини өтө бир далилдүү, таасирдүү бериптир. Бул жерде ошо сценарист Нуриетке, режиссерге бардыга рахмат айтам дагы. Кудай ылайым ушуну бардык элибизге, жаштарыбызга бир таасирдүү болуп, акжолтой жакшылыктын киносу болсун. Рахмат. Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Кубанычтуу күн. Баарыңыздар бир сыйра ыйладыңыздар, бир сыйра күлдүңүздөр. Тарбиялык жактан өтө жогорку деңгээлде тартылган фильм. Шуну тарткан Азамат инибиз, Улан жана башка жигиттерге биз ыраазычылык билгизебиз. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Ушул сценарийди текшерип, диний жактан бардык маселелерин убакыт бөлүп карап чыкканга бизге мүмкүнчүлүк берген Аллахка шүгүрлөрдү айтабыз. Колубуздан келишинче ушул кинонун чыгышын үмүт кылдык, дуа кылдык. Бирок Аллах Тааланын каалоосу экен, мына бүгүн жарыкка чыкты. Бул үчүн биз канчалаган дуаларды кылдык. Ушул киного мына ушундай адамдар көрсүн, шундан таасир алсын, бул дааваттын бир түрү болсун деп чындыгында биз узак дуа кылдык. Аллах Таалам дуабызды кабыл кылды. Мына сиздердин астыңыздарда бул көрүлдү. Эми Кудайым буюрса 4-декабрдан баштап бүтүндөй мусулман бир туугандарыбыз көрөт. Аллах Таала ушуну аткарган, ушуну элге сунуш кылган, сценарийин жазган бардыгынан Алла ыраазы болсун. Андан кийин сиздерге дагы терең ыраазычылык билгизебиз. Келип, ушуга өзүңөрдүн багыңарды берип, башка бирөөлөргө дагы ушул кинонун мыктыр экендигин жеткизип, адамдарга силер да даават кылууда шериктеш болгула. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу коноктор, машалла, Азамат, Нуриет, Улан, кыргыздын кыран жигиттерисиңер. Алла Таалам амал кетебиңиздерге ушул кылган ишиңиздерди көп-көп сооп жазган болсун.
бул көрүшкө келген туугандар бул нерседен биз сабак алалык, сценарий эмне болду, эч качан үмүт үзбөйбүз, жакшы жолго оңололук. Ушул нерсени жаман жолдо жүргөн же башка бир тууган тааныштарыбызга кичине кызыктырып айтып койсоңуздар, бул дагы туура эмес жолдон туура жолго түшүүнүн бир жолу болду, жакшы иш болду. Алла таалам ушундай ишиңиздерди колдой берсин. Дагы мен сунуш катары айтып кетмекчимин. Имам болуп иштегенден кийин 3 талак деген маселеси жалаң ушу кино көрүп элге таркап кеткен экен. Биздин жаштарыбыз уруш талаш болгондо эле дароо 3 талакты айтып салышат да. Ошол кинонун таасири экен да. Бул кинода ошондой жакшы жагынан таасир берет го деген үмүттөмүн. Жана сунушум ошол 3 талак бербей эле 1 талак менен деле деги эле талакка жеткирбей болбой баратса 1 талак менен кире турганда сценарийда да бир карап койсоңуздар деген сунушум. Алла разы болсун. Assalamu alaikum, урматтуу Бетачар аземинин катышуучулары. Мына бүгүнкү тасманын эң чоң сынчылары устаз агайларыбыз айткандай, бул кино бүгүнкү күндүн эң чоң талим тарбиялык мааниси бар кинолордун бир катары калыптанып турат. Анткени бүгүнкү Бетачарга келген мектеп окуучудан баштап ушул аксакал жашындагы кары жаштагы адамдардын көбү бул калктын карын катмарына таасир бере турган кино экендигинен кабар берип турат. Мен өзүм тарыхчы катары айтар элем, бүгүнкү күндүн эң көркөмдүү темасы дагы уңгу жолубуз менен, ошондой эле динибиз менен таалим тарбия алып келечекке кадам таштоо. Андыктан бул кинонун дагы мына зал толо турган көрүүчүлөрдөн көрүп, келечеги байсалдуу кино экени көрүнүп турат. Ошондуктан биз өзүбүздүн салтыбыз менен келечекке кадам койсок. Ал эми ушу кинону жараткан Азамат менен Нурияттин ишине чоң ийгиликтерди каалымакчыбыз. Мына биз сыяктуу тарыхчыларды дагы колдоп, ар дайым өз көмөктөрүн көрсөтүп келет. Кинонун жолу сапардуу болсун, таалим Урматтуу устаздар, сиздердин сабагыңыздарды алып чоңойдук. Сиздердин таалим тарбияңыздар менен жаштар азыркы учурда көптөгөн жакшы иштерге себепчи болуп атат. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Сиздердин мээнетиңиздер, эмгегиңиздер өтө зор. Ошондуктан алгач сиздердин бадаңыздарды алалы деп ушул кинобузга чакырдык. Анан негизи эле ушул карыз темасында атын кандай кылабыз дегенде эң азыркы учурда эң көйгөйлүү маселе карыз болуп атат. Анан эң негизгиси биз Аллах тааланын алдында карызыбыз бар, адамдардын алдында, ата эненин алдында, мекендин алдында карызыбыз бар деп атын карыз деген маанини өзгөрттүк. Анан өзүбүздүн да карызыбыз бар. Ошо карыз деп тарткан караша өзүбүздүн карызыбыздан ушул жерден бүгүнкү күнү кутулуп коелу деп чечтик. Биздин карыз мындай болду. Мына Жумагул агай тарыхчы билесиздер. Кыргыз ажылары деген китеп жазган жайында. Ошол китептин ачылышына барып отуруп анан биздин ата бабаларыбыз кандай ажылыкка барып келген, кандай кыйынчылыктарды өткөн, ыйык болгон Мекке Медина шаарында биздин кыргыздардын кандай барып тарыхка кошулган окуялары болгон. Анан ошол учурда мына Жумагул агайыбызга кыргыз ажылар жөнүндө китеп жазып, бул архивдин баарын чогуп Алматыга чейин барып, ошол архивдин баарын казып отуруп, көптөгөн маалыматтарды таап, анан китеп чыгарды. Анан Жумагул агай өзү ажылыкка бара эле экен. Анан кыргыздын тарыхын чугуп, ошол ажылабыз жөнүндө китеп чыгарып, анан биз ошондо сөз бергенбиз. Мүмкүн болсо биз ажылык болбосо да жок дегенде кичинекей ажылыкка, кичи ажылыкка, умрага сизди жөнөтөлү деп. Бүгүн ушул Лидер Умра компаниясы менен Сажда компаниясы бизге 10 умра сапарын берген ушул киного байланыштуу. 10-чу кино бар, ошол 10 умраны биз белек кылалы деп суранганда колдоп беришти. Ошонун Бысмылда деген эле эң алгачкы умрасын карызыбыздан кутулуп, Жумагул агай Кудай буйса, Аллах таалам ниетиңизди кабыл кылып, ажылык жөнүндө китеп жаздыңыз эле, эми өзүңүз өз көзүңүз менен барып көрүп келиңиз. Аллах таалам ибадатыңызды кабыл кылсын. Бул Лидер Умра менен Сажда компаниянын атынан, жалпы элибиздин атынан сизге сапар болуп жатат. Анан жалпы эле ушул инсанга арачылык билдире албаган, Кудайга да арачылык билдире албайт деп, ушул кинобузда 10-чу кинобузда кайсыл теманы тартабыз, эмне кылабыз деп көп ой жүгүртүп отурган учурда, мына Насат медиада Нуриет байкебиз менен Улан байкебиз менен биздин досубуз болот, диндеш, дин жолунда таанышкан досторубуз. Анан ушул теманы талкуулап эмне жөнүндө тартабыз, анан сценарийди чогуу жаздык. Атындагы карыз деп бул жак сунуштады. Өтө көп чуркап беришти. Мээнети чоң, зор чоң. Ошондуктан сиздерге Аллах таалам разы болсун, аябай разыбыз. Анан жалпы колдоп берген биздин көрөрмандарга разыбыз. Сиздердин колчоңуңуздар менен, сиздердин колдооңуздар менен ушул кинобузду жарга чыгарып атабыз. Эми ушул адамга пайдасы деген бул дүйнөдө ушу карыз болуп өтпөгөнгө себепчи боло турган кинолордон болсун. Мен жеке өзүм
бир карызым бар эле, анан ошо жаназага катышып калып, ошондо аласыңар болсо менден алгыла деген жанагы сөбөккө чыгып айтып атпайбы, ошол окуяга кабылганда эртең мен дагы эми өлүм айттырбай келет экен, кайсыл күнү кетерибизди эч ким билбейт. Анан карызыман кутулайын да ошол карыздан кутулгам. Ошол себеп болгон да. Бүгүнкү күнү ушул киного азыр элди алдап жүргөн, балким туура эмес жолдо жүргөн адамдар келип көрүп, жок дегенде 100 000 адам көрүп, ошонун бирөөсү туура жолго түшө турган болсо, адамдардын көргөн адамдар карызынан кутула турган болсо, биз үчүн жеңиш ошол. Аллах таалам пайдалуу кинолордон кылсын. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, өзгөчө устаздар, агайлар. Жана кыргыз киносу өнүгө берсин, дүйнөнү дүңгөрөтүп Кудай буюрса, ушундай мыкты кинолор менен Голливудка чейин жете турган сиздердин батаңыздар болот. Амин, амин. Баарыңыздарга рахмат. Мүмкүн болсо, жакшылыкка чакыруубуз, жакшылыкка себепчи дегендей, маалымат жайылтып, стористерге, интернетке чыгарып бөлүшүп койсоңуздар дагы ыраазычылык билдиребиз. Анан жалпы келип бергениңиздерге дагы жол терең ыраазычылык билдиребиз. Мүмкүн болсо, бул жака чыксак, биздин бул жакта оператор балдар, кыздар сиздерден бир кино жөнүндө ой пикир алса, муну дагы баягы жакшы себеп катары интернетке чыгарып, адамдарды жакшылыкка чакырганга бул жака жардам болот. Ошондуктан баарыңыздарга ыраазычылык. Дагы жолу бар болуңуздар, аман болуңуздар. Амин.